Кең суу айылы Түп районунун эң алыс айылдарынын бири. Кышы катаал Каркара өрөөнүнө жакын жайгашкан. Түгөлбай Сыдыкбековдун атын алып жүргөн мектеп Союз мезгилинде 8 жылдык болуп, кийин гана 11 жылдык болгон. Президент Садыр Жапаров окуган мектеп имараты эскирип, кийин окуучулар дагы толук батыра албай калгандыктан жаңы имарат салынып иштеп жатат. Өлкө башчысы Садыр Жапаровго билим берген эже агайлар азыр ардактуу эс алууда. Бирок алар мектеп менен кол үзүшпөй бат-баттан каттап турушат. Математика сабагынан берген Роза Жаманбаева Садыр Жапаровду кичинекей чагынан баштап жакшы билип, көп сапаттарын айтты. Карапайым үй бүлөдө өстү, ата-энеси малчы болуп жүрүштү. 11 тууган болуп, кадимкидей эле карапайым мындай немет менен үй бүлөдө өстү. Өзү жакшы окуучу, жакшы мындай активный бала болчу да, тың, чыйрак. Ойлоп отурабыз, эми айылыбызга кылбаса мейли айланайын, элге кылсын. Эл көтөрдү муну, элге кылсын, элдин ишенимин актасын, ошол берген убадаларын аткарсын. Деп ошентип тилек кылып отурабыз. Ал эми класс жетекчиси болгон Шайыркүл Токтомушова буга чейин билим берип, тарбиялап келген балдарынын баары менен сыймыктанат. Эжей тарбиялап билим берген 3 окуучусу жөнүндө көп айтат. Бири генерал, экинчиси жогорку кызматтарды аркалап келген мамлекеттик кызматкер болсо, үчүнчүсү өлкө башчысы Садыр Жапаров. Шайыркүл апанын айтымында Садыр Жапаров тарых сабагын өзгөчө сүйүп окуй турган. Убакыт боло калганда окуучулар тууралуу акпаратка жазып алып, аларды гезит, журналдарга берип жүрөт. Кичинекей чагында эле баягы болор бала кичинекейинде эле эме болот экен. Тиги аябай шамдыгай, аябай эме мындай таза тыккан, андан тышкарыда честный болчу. Президент болгондо ушундай болушу керек болчу деп мындай эметтим да. Мына бул деген өсчү бала болчу. Бул баланын да бир жакшы жагы классташтардын ичинде бул лидерлик сапаттар болчу да. Лидер. Тегинде мындай жумуштарды, коомдук жумуштарды, айыл чарба жумуштарына өзү баштап, анан көбүнчө спортко абдан дилгир болчу. Футбол дегенде жөн эле баарын таштачу да. Айылдык мектепте азыр 500дөн ашык бала билим алышууда. Алардагы өлкө башчысы билим алып кеткен мектепте окуп жаткандарына сыймыктанышат дейт мектеп директору. Садыр Нуркожоевич эми президент болгучу эле бир топ жакшы нерселерди жасап өткөн. Анан мына азыр президент болгондо 1 жыл болду. 1 жылдын убагында бир топ жакшы нерселерди жасап кетти. Биз ошого аябай кубанычтабыз, сыймыктанабыз. Биздин окуучуларыбыз дагы ушу Садыр Нуркожоевичке окшоп президент болобу, же болбосо дагы бир мамлекеттин бир жагын чөйө турган жакшы инсандардан болобу деп жакшы колдон келишинче билимдерибизди берүүгө аракеттенип атабыз. Бир кезде жанында жүргөн классташтар дагы өлкө башчысынын мекенчилдигине, кайрымдуулугуна, бийик инсан экендигине токтолушту. Мурун депутат кезинде, бизнесте жүргөн кезинде ошо сүйлөшүбүз, алдыдагы ошо Кыргызстан өссө экен деп өзү көп ошону айтып жүрчү да. Спортто өнүктүрөлү, бардык ошо мамлекетти күчтүү мамлекет кылышыбыз керек деп буюрса эми иштейт деп үмүттөнүп ишенип отурабыз. Учурда президент Садыр Жапаров окуп кеткен мектепте 500дөн ашык бала билим алышат. Алар айылдык мектепте 3 нөөмөттө окуп билим алып жатышкандыктан жаңы мектеп имараты дагы түптөлүүдө. Эжил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлө болсо.